2019 чындыгында кыргыз спорт үчүн өзгөчө жыл болду десек болот. Өткөн жылы ата мекендик спортчулар эл аралык турнирлерде 1306 медальга ээ болушкан. Анын ичинде 442 алтын, 367 күмүш, 497 коло бар. Ал эми кыргыз элинин сыймыгы Айсулуу Тыныбекова күрөш боюнча дүйнө чемпиону болгон. Жетишкендиктер үчүн 214 кыргыз спортчуга өткөн жылы 36 миллиондон ашык өлчөмдөгү стипендия төлөнүп берилген. Мындан тышкары быйыл Токио шаарында өтө турган Олимп оюндарына катышканы 5 спортчу лицензияга татыды. Алардын Олимпиадага даярдануусуна жана катышуусуна өзгөчө маани берилери айтылат. Ошондой эле кыргыз спорттун өнүгүүсүнө жакшы шарт түзүп берүү максатында Бишкекте спорт шаарчасын куруу боюнча да учурда иш-чаралар өтүүдө. Шаарчада бассейн, муз, машыгуучу, аянтчалар жана заманбап стадиону болот. Спорттук городок боюнча бүгүнкү күндө мамлекеттик агенттик биз 24 гектар жерди алуу боюнча иш-чаралар аягына чыгып калды. 12 гектарды уже муга чейин алганбыз. Анан 14 гектар боюнча бүгүн эртең алышыбыз керек. Мамлекеттик андан тышкары мэрия тараптан, Госстрой тараптан дагы ошо эскизный проекттерди бекитүү боюнча комиссия түзүлгөн. Комиссиянын составына биз тараптан да киргенбиз. Федерациялар тараптан да кирген. Жакын арада ошо эскизный проектти бекитүү боюнча иш-чаралар башталмакчы. Бул боюнча иштер жүрүп атат, алдыда дагы көп иш-чаралар бар. Ошондой эле 2020 жаштарга болгон колдоо көрсөтүү иштери да күчөтүлөт. Бул жаатта жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги алыскы жана чек арада жайгашкан аймактарда жаштарга арналган борборлор курулаарын билдирди. Ал жакта жергиликтүү жаштар ар кандай иш-чараларды өткөзө алышат. Аларга компьютерлер, фотоаппараттар жана проекторлор берилет. Ошол борборго салынган жерде 10 миллион сомго чейин грант берилет жаштарга. Алар ошол жергиликтүү ошол маселелерди чечүү үчүн бир бизнес ачуу, ошого кандай бир каражат керек болсо, ошол каражаттан иштетсе боло турган. Андан тышкары ал жердеги ошол көйгөйлүү маселелер менен эми жаштар борбу эмнеге керек? Ошол жердеги жаштар чогулуп өзүнүн маселесин чечүү турган бир талкуулар болсо, анан иш-чараларды өткөрсө толугу менен бекер. Борбор Исфана, Балыкчы, Кара Балта шаарларында, Нариман айыл өкмөтүндө, Чикабад, Сузак, Базар Коргон, Кара Бурак, Кочкор райондорунда курулат. Учурда тендер жарыяланган, сынак бүткөндөн кийин жыл аягына чейин курулуш иштери аякталат. Гүлжан Абдразак кызы, Бектуркалыков, Ош Перим жаңылыктары.